Бишкек-Ош жолунда 4 унаага чыккан жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду. Жол кайгыл кызматынын маалыматы боюнча 145-чакырымда DAF жүк ташуучу унаасы алдында келе жаткан Chevrolet Orlando унаасы менен кагылышып, андан кийин каршылаш жолго чыгып, Honda Step вагон унаасы менен кагылышкан. Ал ортодо Chevrolet кытайлык электромобиль менен сүзүшкөн. Натыйжада Honda унаасындагы эркек жана аял каза болушкан. 4 адам ооруканага түшкөн. Арасында 1 жашар жана 3 жашар наристелер бар. Адам жатат. Адам жатат. Оң жагында адам. Достук айылында кайгылуу кызматкерин сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Аламүдүн районунда айдоочу майы кызматкерин сүзүп кетти. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 29 октябрда саат 19:30 чамасында Аламүдүн районунун Достук айылындагы Алмата көчөсүндө жайгашкан арзан дүкөнүнүн жанында трактор мамыга урунуп калган. Чакырууга жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери барышкан. Окуя болгон жерди картага түшүрүп, кызматкерлердин бири тыгынды болтурбоо үчүн жол кыймылын башкарып жатканда аны Kia 7 үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Жол кайгылуу кызматкери Чүй облустук ооруканасына жаткырылды. Патруль кызматкерин сүзүп кеткен айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ички иштер министрлиги Шайлообек Атазовдун үйү тинтүүгө алынган видео эски. Ички иштер министрлиги экс-депутат Шайлообек Атазовдун үйүндө тинтүү жүргөнү боюнча тарап жаткан видео эски экенин билдирди. Маалымат болгондой, аталган видео июнь айында уюшкан кылмыштуу топту каржылоого байланыштуу кылмыш иши боюнча тергөө амалдары учурунда тартылган. Учурда Атазовго каршы эч кандай соттук териштирүү жүргүзүлө элек. Милиция аталган тасманы соц тармакка жайылткандар изделип жатканын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында Атазовду парламентке талапкер катары каттоодон баш тарткан. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ал 2024-жылдан бери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган. Андан тышкары Атазов чет өлкөдө 260 күн жүргөн. Мыйзам боюнча талапкерлер акыркы 5 жылдан бери Кыргызстандын аймагында жашашы керек. Жапаров шайлоого даярдыктардын жүрүшү менен таанышты. Садыр Жапаров бүгүн 30 октябрда Жогорку кеңештин депутаттарынын кезексиз шайлоого даярдык көрүү алкагында Борбордук шайлоо комиссиясы өткөрүп жаткан тесттик аралыктан добуш берүү процессинин жүрүшү менен таанышты. Бишкектеги соода борборлорунун биринде уюштурулган шайлоо участогунда мамлекет башчысы тесттик добуш берүүгө катышты. Паспорттун жардамы менен онлайн идентификациядан өткөндөн кийин система анын шайлоо округун жана участогун аныктап бюллетень берди. Президент шарттуу талапкердин каршысына белги коюп, бюллетенди урнага салды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров президентке шайлоо жабдууларынын иштөө принциптери жана аралыктан добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп берди. Президент шайлоо процессинин ачык айкындыгын, техникалык даярдыгын жана бардык жарандар үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Жапаров өлкөнүн энергетика тармагында маселелер боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн энергетика тармагында маселелер тууралуу кабар агенттигине маек курду. Анда талкууга алынып жаткан айрым маселелерге токтолду. Айтымында өлкөнүн энергетика тармагынын карызы 25 миллиард сомго чейин азайды. 2021 жылдын башында энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сом же болбосо 1,5 миллиард долларды түзгөн. Энергетика тармагындагы жасалган реформанын коррупцияны жана уурулукту жок кылганыбыздын натыйжасында азыр болгону 25 миллиард сом карыз калды. Муну дагы кийинки жылдын аягына чейин толук кутулуп, киреше алганга чыгабыз деп турушат. Болгону 5 жылда ушундай жыйынтыкка жетиштик. Кышкы тартыштык боюнча Кара Көл ГЭСинин ачылышында айттым. 2,5 жылдан кийин башка өлкөлөрдө электроэнергияны импорт кылып албай, өз керектөөлөрүбүздү өз күчүбүз менен жаап баштайбыз. Кышкысын өчүрүү болбойт деп турабыз. Ошондой эле мамлекет башчы электр энергиясына байланыштуу таңкыстыкка бир аз чыдагыла деген сөзүнө да түшүндүрмө берген. 2020 жылы бир аз чыдай тургула деп айтканым чын. Бирок бул видеодогу сөздөрдү Нарын эли менен 2020 жылы ноябрда жолукканда айткам. Тактап койчу нерсе, кеп анда биз бийликке келгенге чейин өлкө боюнча, анын ичинде бийик тоолуу, кышы узакка созулган Нарын облусуна дагы 700 киловатт деген чектөө кирип калган маселе боюнча болчу. Элдер ушул чектөөнү алып салсаңыздар, 700 киловатт бат эле сарпталып, андан ашык жакканы үчүн 2 сом 16 тыйындан төлөп, бул оорчулук келип жатат деп кайрылышкан. Мен жооп катары муну алса болот, азыр эмес, жазга чейин чыдай тургула деп айткам. Бул убадабызга турдук.
Кийинки 2021 жылдын жаздан баштап нарын эле эмес жалпы өлкө боюнча бийиктүүлүү оор шартта жашаган 190 000 абонентке эч кандай чектөөсүз 1 сомдук тариф киргиздик. Министр Гүлбаевден коркуп мага ыйлап келген дейт Ташиев. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев милициянын 101 жылдыгына байланыштуу кызматкерлерди сыйлоо иш-чарасына катышып, кылмыштуу топторду жок кылганы тууралуу дагы бир жолу айтып берди. Анын маалыматына караганда, убагында өлкө башчысы Садыр Жапаров, Киримтөбөл Камчы Гүлбаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен жолуккан, кылмыштуу аракеттерин токтотууга чакырган, бирок алар укпай койгон. Так называемый вор в законе. Камчы Гүлбаев боюнча. Акыркы маалда президент өзү эле айтты. Алда чакырып айткан, ал кишиге да ошол Көлбаев айткан, Матраимов айткан, токтоткула депчи. Кылмыштуу ишиңерди токтоткула. Токтобосоңор биз чараны колдонобуз. Дегенде алар ой биз болду бүтүрдүк, эч нерсе кылбайбыз деп жүрүшүп кайрадан күчөп кетишти. Акыркы маалда мен силерге бир мисал айтып берейин. Биздин бир министр ыйлап келди магачы. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт, олтурсам телефонума жанагы бир мындай видеозвонок келип калды дейт. Видеозвонок келсем туугандарыбыз же башкаларбы деп баса калсам эле дейт, ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу мону жумуштарды бүтүрбөй турган болсо, эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди мага мен өзүмө. Так? Анан мен айттым, мен кетем, айгызын азыр жазам деп, жок токтор кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң. Деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да бизчи. Алар кимдер депутат болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, ким парламентке барыш керек, ким кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Мына ачык эле айтыш керек, милицияда көп жылдар иштеп кеткен балдар бар. Милицияларды тимине тоготпой эле калышкан. Гаилерге такырга тоготпой калышкан. Ал эле эмес, гаилерди эле эмес. Мына конторада отуруп, ушулар менен тынымсыз иштеп аткан коопсуздук кызматкерлерине тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Так, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Так. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Урматтуу туугандар. Ташиев Манас шаарынын мэри 6 жылдан бери отурган жалгыз жетекчи экенин айтты. Манас шаарынын мэри кызматтан кетүүнү же башка жумушка которулушун суранган, бирок ал дагы 2 жыл иштеши керек деп билдирди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Ал Эрнисбек Ормокеев бул кызматты 6 жылдан бери ээлеп келе жаткан жалгыз мэр экенин белгиледи. Эрнисбекти шаардын Жалал-Абад Манас шаарынын мэрини Ташиев ургулап турду. Ушул баланы кантип ургулайсыз? Бул баланы ургулаш кыйын, бул өзүнүн спортсмен болуп турат. Бирок ошондой болсо да бул тамаша. Эрнисбек жакшы иштеп, мындан ары жакшы иштесин. Биздин мамлекетибиздеги алмашпаган жападан жалгыз ушул мэр калды. Мына 6-жылга кетип атат иштеген. Мен муну айтып атам, дагы 1-2 жыл чыдап иштеп берем деп. Бул өзү айтып атат, мен уже чарчадым. Мени башка которгула же болбосо деп. Мен айтам, жок, дагы 1-2 жыл иштеп. Шаарыбызды өнүктүрөйдү. Мына Манас деген жаңы атты кабыл алдык. Манас деген жаңы аттан кийин Манас бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин духу, руху. Ошондуктан Манас деген шаар бул алдыңкы катарларда туруш керек. Биз жардам беребиз, мамлекет өнүктүргөнгө, өкмөт жардам беребиз. А сиздер ошо бөлүнгөн финансыларды өз убагында натыйжалуу, тарамжалдуу, пайдалуу колдосоңуздар деп болду. Абактагы ишкер Имамидин Ташев абалы жакшырганын айтты. Бишкек шаардык сотунда ишкер Имамидин Ташевдин апелляциялык арызы каралды. Ташев өзүнүн абалы жакшырганын айтып, абактагы шарты өзгөргөнүн кошумчалады. Эскерте кетсек, июль айында 1-май райондук соту Имамидин Ташевди бийликти күч менен басып алуу жана чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча күнөөлүү деп таап 9 жылга эркинен ажыраткан. Можете сказать, пожалуйста, как ваше самочувствие? Поменяли ли вам сезон?
Самочувствие ваше как? Уже чуть-чуть лучше стало. Поменяли условия, поменяли. Я думаю, остальные вопросы будем судебное направление будем двигаться. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы өлүм жазасын кайтарууга каршы чыкты. Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын калыбына келтирүү зомбулук көйгөйүн чечпей турганын билдирди. Бул тууралуу Жамиля Жаманбаева Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу координатору Анте Граве жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушуусунда айтты. Биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын түшүнүп жатабыз, бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкерди жазадан качып кутулбасын камсыздап, алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл, деп белгиледи акыйкатчы. Жамиля Жаманбаева Омбудсмен институту өлүм жазасын кайтаруу боюнча сунуштарга өзүнүн пикирин 2023-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары Конституциялык сотко кайрылып өлүм жазасына тыюу салууну кайра карап чыгууну сунушташканда билдиргенин айтты. Андан бери бул маселеге көз караш өзгөрбөгөнүн белгиледи. Россия 3-чү ирет Украинадагы жылуулук станцияларына массалык чабуул койду. 30-октябрдын түнү жана таңында орус армиясы Украинанын бир нече облусунда жылуулук электр станцияларына ракета жана дрон чабуулдарын жасады. Бул тууралуу ДТЭК компаниясы билдирди. Алардын маалыматына караганда, октябрь айында бул 3-чү массалык сокку. Добротвор жылуулук электр станциясы катуу жабыркады. Өрт чыгып, маанилүү инфраструктура талкаланды. Ошондой эле Бурштун, Калуш, Ладыжин жептери, Днепровская ГЭС жана газ түйүндөрү да соккуга алынганы кабарланууда. Винница, Львов жана Иваново, Франковск облустарында электр камсыздоосу үзгүлтүккө учурады. Айрым объектилер кыйрады. Бир адам каза болуп, 17 киши жаракат алган. ДТЭК маалымдагандай, орус армиясы компаниянын жептерине толук масштабтуу басып кирүүдөн бери 210 жолу сок курган.